Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Ишеним жашоодогу ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Чын эле жакшыбы? Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү берип жатканыңыз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, өзүңүздүн ыйык каныңызды төгүп, бизди куткарып алып, түбөлүк бир туугандар кылып, балдарыңыз кылып, бир туугандардын арасына кошуп койгонуңуз үчүн. Кудайым Ата, биз сиздин балдарыңыз катары куткарылгандан кийин бул жашоодо кандай максат менен жашап жатканыбызды унутуп калбастан, ар дайым бизге тапшырылган иштерде ишенимдүү болуп, кубаныч жана сүйүү жүрөк менен аткара ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, биз сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашагыдай кылып, сөзүңүзгө жакын кылып, сөзүңүз аркылуу тарбиялап, ашкерелеп, ар дайым бизди туура жолго салып, тарбиялап жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудайым Ата, биздин арабызда бүгүн келбей калган бир туугандарыбыздын жүрөктөрү менен чогуу болуп, алар каякта жүрбөсүн, ар дайым жыйың менен бирге болууга умтулган жүрөк бере көрүңүз. Кудайым Ата, акыркы убактарда шайтандын азгырыктарына, бул дүйнөнүн азгырыктарына берилип кетпестен, ар дайым жыйын менен бирге болуп, чогуу ишенимде өсүп, сиздин тапшырып кеткен улуу ишиңизди бир туугандарыбыз менен бир жүрөктө, бир күчтө, бир ойдо, бир максатты көздөй чуркагыдай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, бүгүн дагы уга турчу сөздү өзүңүз ыйык рухуңуз менен жетектеп, сиздин тирүү, улуу сөзүңүздү туура жеткилең кылып жеткирип бере алышыма менин кемчиликтүү, алсыз оздорумду өзүңүз жетектей көрүңүз. Жана ушул сөзүңүздү угуп жаткан бир туугандарыбыздын жүрөгүнө, ар бирөөсүнө керектүү сөзүңүздү бере көрүңүз. Бүгүнкү күндүн убакыт сааттарын бардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып болгон биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь. Накыл сөздөр 24 бөлүм 16 аят. Накыл сөздөр 24 бөлүм 16 аятты чогуу окуйбуз. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып, өлүмгө дуушар болушат. Эң башында ишеним жашооңуздардагы ден соолугуңуздар кандай дегенде баарыңыздар жакшы деп жооп бергендиктен кичине меники эле анча эмес болуп атабы деп дагы ойлонуп кеттим да. Эмнеге дегенде адил адам куткарылган күндө дагы көп жолу жыгылат экен. Көптөгөн туура эмес иштерди кылып алышыбыз мүмкүн экен. Биз жеткилең болбогондуктан кээ бир учурда кулап калат экенбиз. Бирок бул сөздө айтылгандай, адил адам 7 жолу жыгылат экен, бирок кайра турат экен. Адил адам 7 жолу жыгылат деген сөздүн маанисин адил адам көп жолу жыгылат деп түшүнсөк туура болот окшойт. Эмнеге дегенде, куткарылгандан кийинки ишеним жашообузда чындап көптөгөн жыгылуулар болушу мүмкүн экен. Эмне үчүн адил адам жыгылат? Анын себеби эмнеде?
кандай деп ойлойсуздар? Накыл сөздөр 13 бөлүм 13 аятты дагы чогуу окуйбуз. Накыл сөздөр 13 бөлүм 13 аят. Кудайдын сөзүн этибар албаган адам өзүнө зыян келтирет. Ал эми осуяттан корккон адам тиешесин алат. Адил адам эмне үчүн жыгылат? Эмнеге дегенде, Кудайдын сөзүнө жакшы маани бербегендиктен. Еврейлерге 2 бөлүм 1 аятта айтылгандай, ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек экен. Ошондой эле 1 Корунтуктарга 10 бөлүм 12 аятта айтылгандай, ошондуктан туруп турам деген деп ойлогон адам жыгылып калуудан сак болсун дейт. Эмне үчүн адил адам жыгылат? Кудайдын сөзүнө өзгөчө олуттуу маани бербегендиктен адил адам көп жолу жыгылып калышы мүмкүн экен. Кудайдын сөзүнө өзгөчө маани берип, ар бир сөзүн ишеним менен сиңиришибиз керек экен дагы, анан жашообузду Кудайдын сөзү менен өлчөп көрүшүбүз керек экен. Канчалык деңгээлде мен Кудайдын сөзүнө өзгөчө маани берип жатам? Канчалык деңгээлде ошол сөзү боюнча жашап жатам? Эгерде биз кулап калган болсок, ошол жөнүндө ой жүгүртүп көрүшүбүз керек экен. Забур 36 бөлүм 23-24 аяттар. Забур 36 бөлүм 23-24 аят. Эгерде адамдын жолу Теңирге жакса, ал аны бекемдейт. Ал жыгылып бара жатса да кулабайт, анткени Теңир аны колунан кармап турат. Адил адам ката кетириши мүмкүн экен. Ал катасынын айынан жыгылып калышы мүмкүн экен. Ал катасын түшүнгөн болсо, Кудайдын ырайымы тобо кылууга алып келет экен. Адил адам туура эмес иштеринин айынан Кудай менен болгон кубанычтан убактылуу ажырап калышы мүмкүн экен. Бирок адил адам туура эмес кылганын мойнуна алып, тобо кылган болсо, ал кубаныч кайра кайтарылып берет экен. Анткени Кудай адил адамды өз колу жана руху менен колдоп турат экен. Адил адамдын көңүлү чөгүп, иштери башаламан болуп, жашоосу үмүтсүз болушу мүмкүн экен. Бирок адил адамдар толугу менен сынбайт экен. Адил адамдар толугу менен жыгылып калбайт экен. Эгерде мен Кудайдын сөзүнө өзгөчө маани берип жашай турган болсом, Кудай мени бекемдейт экен. Кокус жыгылып бара жатсам дагы кулабайт экенмин. Анткени Теңир колумдан кармап турат экен. Албетте, ар бир адам өзүнүн туура эмес кылган иштерине жараша жыгылат экен. Ошондуктан адил адам өзүнүн акылсыздыгына жана текебердигине жараша тарбияланышы үчүн көп жолу жыгылат экен. Еврейлерге 12 бөлүм 7 аят. Еврейлерге 12 бөлүм 7 аятты чогуу окуйбуз. Тарбияланышыңар үчүн чыдагыла. Анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазалабаган уул барбы? Эгерде биз чындап Кудайдын балдары болгон болсок, анда Кудай өзүнүн балдарынын туура эмес иштерине
көз жумуп койбойт экенин биз так билишибиз керек экен. Биз ар бир туура эмес кылган ишибиз аркылуу сабак алып тарбияланышыбыз керек экен. Чындыгында адил адам көп нерседе жыгылышы мүмкүн экен. Адил адамдын көптөгөн жыгылууларынын бири бул бир туугандарын айыптоо болуп саналат экен. Ошондуктан бүгүн айыптабагыла деген сөздүн алдында ой жүгүртүп көрөлү деп турам. Матай 7-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Матай 7-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин окуйбуз. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң. Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү, адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керек экендигин билесиң. Чындыгында биздин оозубуздан чыккан сөздөр жеткилең эмес экенин жакшы эле билсек керек. Туурабы? Куткарылган адам албетте бирөөнү айыптагандан алыс болгонго аракет кылып жашайт. Бирок чындыгында иш жүзүндө өтө оор экенин түшүнөбүз. Эгерде адам чындап куткарылган болсо, ал бирөөнү айыптагысы келбейт. Эмнеге дегенде, Кудайдын алдында эң чоң күнөө бул бирөөнү айыптоо болуп саналат экен. Эгерде биз бирөөнү айыптай баштасак, анда чоң көйгөй жаралышы мүмкүн экен. Биздин туура эмес ой жүгүртүүбүздүн айынан көптөгөн туура эмес түшүнүктөр пайда болушу мүмкүн экен. Туура эмес ой жүгүртүү болбош үчүн бизде Ыйсаныкындай ой жүгүртүү болушу керек экен. Филиппиликтерге 2-бөлүм 5-аятта айтылгандай, анткени силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Ошондуктан машаякчылар терең ой жүгүртө турган тема айыптабагыла деп аталат экен. Айыптабагыла деген сөздүн мааниси бирөөнү өз көз карашың менен жамандаба дегенди түшүндүрөт экен. Эмне үчүн биз бирөөнү айыптайбыз? Эмнеге дегенде, менин оюм боюнча туура эмес көрүнгөндүктөн. Эгерде менин оюм боюнча, менин көз карашым боюнча бир нерсе туура эмес көрүнүп жаткан болсо, анда айыптаба дейт. Эгерде адам бирөөнү айыптай баштаган болсо, анда ал адам өзүн башкалардан жогору койгону болуп саналып калат экен. Бирөөнү айыптаган адамдын жүрөгү текеберденип, жана баардык нерсени өзүнүн өзүмчүл абалы менен карап калат экен. Бирок айыптабагыла деген сөздүн маанисин биз туура айырмалап билишибиз керек экен. Ыйык жазууда такыр эле айыптабагыла деп жазылган эмес экен. Мисалы, бир маселе же кандайдыр бир көйгөй бар дейли. Ошондо биз ыйык жазуунун негизинде туура ой жүгүртүп жана туура чечим кабыл алышыбыз керек экен. Бул маселени же кандайдыр бир көйгөйдү мен чечишим керекпи же Кудайга тапшырышым керекпи деп ушул нерсенин үстүндө
туура айырмалап билип ой жүгүртүшүбүз керек экен. Мисалы, эгерде жыйында бузуктук кылган, туура эмес, ойго сыйбаган иштерди кылган адамдар бар болсо, анда андай адамдын күнөөсүн жөн коюш керекпи? Албетте жок. Ыйык жазуу аркылуу ойлонуп көрүшүбүз керек экен. Мисалы, Корунт жыйынында бузуктук кылган адамды жыйындан четтетиш керек деп жазылган. 1 Корунттуктарга 5 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин. 1 Корунттуктарга 5 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин чогуу окуйбуз. Силердин араңарда бузуктук кылган адам бар экенин уктум. Ал өзүнүн өгөй энесин алып алыптыр. Мындай нерсе бутпарастардын арасында да кездешпейт. Мындай иш кылган адам арабыздан чыгарылса экен деп ыйлагандын ордуна кекирейесиңер да. Араңарда болбосом да рухум силер менен. Ошондуктан өзүмдү араңарда жүргөндөй эле сезип, мындай иш кылган адамга карата чечим чыгарып койдум. Элчи Павыл Корунт жыйынында да болбосо дагы, алыста жүрүп, мындай ишти укканда, мындай ишти айыптаган экен. Ошондуктан биз жыйындагы туура эмес иштерди көрүп, ага көз жумуп койбошубуз керек экен. 1 Корунттуктарга 5 бөлүм, ушул эле жерден 11-12 аят. 11-12 аят. Мен силерге бир тууганыңармын деп коюп, бузуктук кылганын, дүнүйө корлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик ичкенин, уурулук кылганын таштабаган адам менен мамилелешпегиле. Атүгүл аны менен бирге отуруп тамак да ичпегиле деп жазгам. Жыйында бирөө мен силердин бир тууганыңармын деп коюп бузуктук кылганын, дүнүйө корлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик ичкенин, уурулук кылганын таштабаган адам менен мамилелешпегиле дейт. Атүгүл аны менен бирге отуруп тамак дагы ичпегиле дейт. Сырттагыларды соттоп эмне кылам дейт. 12 аятта сырттагыларды соттоп эмне кылам? Жыйындагыларды силер соттошуңар керек эмес беле дейт. Сырттагыларды соттоп эмне кылабыз? Сырттагылар ансыз деле сот алдында. Жыйындагыларды силер соттошуңар керек эмес беле дейт. Ошондуктан Кудай бизге соттош керек болгон нерсени жана соттобош керек болгон нерсени бергенин биз так айырмалап билишибиз керек экен. Эгерде биздин арабызда мен силерге бир тууганыңмын деп коюп, бузуктук кылганын токтотпосо, дүнүйө корлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик ичкенин, уурулук кылганын таштабаган адам болсо, аны менен мамилелешпегиле. Атүгүл аны менен бирге отуруп тамак да ичпегиле деп жатат. Жыйындын ичинде мындай көрүнүштөр болгон болсо, биз ал адамдын иштерин соттошубуз керек экен. Соттошубуз керек деген сөздүн маанисин дагы биз туура түшүнүшүбүз керек экен. Биз Кудайдын ордун ээлеп алып сот жүргүзүшүбүз керек деген мааниде эмес. Биз соттошубуз керек деген сөздүн мааниси биз руханий көзүбүз менен туура эмес нерселерди ажырата билишибиз керек дегенди түшүндүрөт экен. Эгерде бирөө жыйында силердин бир тууганыңармын деп коюп, бузуктук кылганын токтотпосо, тобоо кылбаса, жыйынга зыянын тийгизген жаман иштерди кайталай берген болсо, андай адамды жыйындан четтетиш керек деп жазылат экен.
1 Корунтуктарга 5-бөлүм 13-аят. Сырттагыларды Кудай соттойт. Ошондуктан бузулган адамды араңардан чыгарып салгыла. Албетте мындай нерсени момундук менен эскертишибиз керек. Ал адамды куткарылууга алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Бирок ал адам тынымсыз жаман иштерин кайталап жыйынга зыянын тийгизе берген болсо, анда жетекчи чечим чыгарып, андай адамды жыйындан четтетиш керек дейт. Дагы бир туура эмес нерсени ажырата билүү бул туура эмес окутуу. Жыйында ыйык жазууга дал келбеген туура эмес окутуу болгон болсо, ал сөзсүз түрдө айыпталышы керек экен. Галатиялыктарга 1-бөлүм 8-9 аят. Галатиялыктарга 1-бөлүм 8-9 аят. Чогуу окуйбуз. Бирок бизби же асмандан келген периштеби башында силерге өзүбүз тараткан жакшы кабарга каршы келген жакшы кабарды таратса, ага анафема. Мурун айтканыбызды мен азыр да кайталаймын. Эгерде кимдир бирөө силерге өзүңөр мурун кабыл алгандан башка жакшы кабар таратса, ага анафема. Эгерде кимдир бирөө бизге башка жакшы кабар таратса, ыйык жазуудан айырмаланган жакшы кабар таратса, ага анафема дейт. Башкача айтканда, ага Кудайдын каргышы тийсин дейт. 1 Тимотейге 1-бөлүм 3-аят. 1 Тимотейге 1-бөлүм 3-аят. Чогуу окуйбуз. Македонияга кетип жатканымда мен сенден муну өтүнгөм. Эфесте калып кээ бирөөлөргө эскерт. Алар башка окутууларды таратышпасын. Эгерде жыйында ыйык жазууга дал келбеген окутуулар болгон болсо, ал нерсеге көңүл бөлүп ажырата билишибиз керек экен. Биздин максат жакшы кабар таркатыш гана эмес, ошол жакшы кабарды таза сакташыбыз дагы керек экен. Бул биздин Кудайдын алдында чоң жоопкерчилигибиз болуп саналат экен. Ошондуктан, эгерде жыйында ыйык жазууга дал келбеген башка жакшы кабар же башка окутуулар бар болгон болсо, ал нерсени катуу айыпташ керек экен. Ошондуктан биз ишеним жолунда туура эмес көрүнүштөрдү руханий көздөрүбүз менен туура айырмалап ажырата билишибиз керек экен. Матай 7-бөлүм 1-аят. Матай 7-бөлүм 1-аятты чогуу окуйбуз. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Бирок экинчиси, биз айыптабай турган нерселер дагы бар экен. Бул жерде айтылган айыптабагыла деген сөздүн мааниси биз кылбашыбыз керек болгон иштер жөнүндө айтылып жатат. Биз бир туугандарыбыздын алсыз ишенимин жана анын кемчиликтерин айыптабашыбыз керек экен. Жыйында ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар экен. Ар бирөөбүздүн жүрүм турумубуз ар кандай экен. Ар бирөөнүн ой жүгүртүүсү жана сүйлөө маданияты өзгөчө экен. Бул адамдын мүнөзү мындай экен, жүрүм туруму башкача экен, сүйлөгөндү билбейт экен, ырдаганды билбейт экен, ой жүгүртүүсү төмөнкү абалда экен, деп айыптабагыла дейт. Эгерде мындай айыптаган болсок, анда өзүбүздү жогору сезген, өзүмчүл жана текебер адамдар экенбиз.
Насаатчы 10-бөлүм 20-аят. Насаатчы 10-бөлүм 20-аятты чогуу окуйбуз. Падышаны оюңда да жамандаба, байды уктоочу бөлмөңдө да жамандаба. Анткени асман куштары сөзүңдү жеткирип барышы мүмкүн. Канаттуу куштар сүйлөгөн сөзүңдү айтып барышы мүмкүн. Уктоочу бөлмө адамдын жеке өзүнүн жашыруун бөлмөсү болуп саналат. Туурабы? Ошол бөлмөңдө дагы бирөөнү жамандаба дейт. Жүрөгүңдө дагы, оюңда дагы бирөөнү айыптап жамандаба дейт. Эмнеге дегенде баардык нерсе ошол жашыруун жүрөгүбүздүн бөлмөсүнөн чыгат экен. Эмнеге жүрөгүбүздө дагы бирөөнү айыптабашыбыз керек экен? Эмнеге дегенде Кудай ар бир адамдын жүргөн адамдын сөзүн угуп турат экен. Кудай адамдардын эмне кылып жатканын бизге караганда жакшы билет экен. Кудай баардыгын көрүп турат экен. Жана баардык адамдардын айткандарын угуп турат экен. Эгерде Кудай кааласа, жүрөгүбүздөгү нерселердин баарын ачыкка чыгара алат экен. Ошондуктан жүрөгүңөрдө дагы бирөөнү жамандабагыла деп айтылат экен. Бирөөнү айыптагандан мурун бул адам менден айырмаланып турат экен деген чындыкты жүрөгүбүз менен кабыл алышыбыз керек экен. Римдиктерге 14-бөлүм 4-аят. Римдиктерге 14-бөлүм 4-аятты чогуу окуйбуз. Бирөөнүн кулун соттогудай сен кимсиң? Ал туруп турабы же жыгылабы кожоюнунун көзөмөлү астында? Ал кайрадан тургузулат, анткени аны тургузууга Кудайдын кудурети жетет. Бирөөнүн кулдарынын ишигине кийлигишип, анын кемчилигин таапсындаган биз үчүн жаман нерсе экенин биз так билишибиз керек экен. Бир туугандарыбыздын арасында күчтүүсү болобу же алсызы болобу, алар биздин кулдарыбыз эмес, бир туугандарыбыз экен. Эгерде биз аябай эле бирөөнү соттогубуз келсе, анда өзүбүздүн жүрөгүбүздү тандашыбыз керек экен. Жакып 4-бөлүм 11-12-аят. Жакып 4-бөлүм 11-12-аятты окуйбуз. Бир туугандарым, бири-бириңерди жамандабагыла. Ким бир тууганын жамандаса же соттосо, ал мыйзамды жамандап, мыйзамды соттогон болот. Эгерде сен мыйзамды соттоп жатсаң, анда мыйзамды аткаруучу эмес эле соттоочусуң. Мыйзам чыгаруучу да, соттоочу да бирөө. Ал куткара да, жок кыла да алат. Жакыныңды соттогудай сен кимсиң? Соттоочу Кудай ар дайым жаныбызда экен. Ошондуктан бири-бириңерди жамандап соттобогула дейт. Римдиктерге 14-бөлүм бул жерден дагы Жакып 5-бөлүм 9-аятты окуп кетели. Жакып 5-бөлүм 9-аят. Бир туугандар, соттолбош үчүн бири-бириңердин үстүңөрдөн арызданбагыла, соттоочу босогодо турат. Римдиктерге 14-бөлүм 10-аяттан 13-аятка чейин. Римдиктерге 14-бөлүм 10-аяттан 13-аятка чейин чогуу окуйбуз.
Эмне үчүн сен өзүңдүн бир тууганыңды соттоп жатасың? А сен эмне үчүн бир тууганыңдын басынтып жатасың? Баарыбыз Кудайдын сотуна келебиз. Анткени ыйык жазууда мындай деп жазылган: Мен тирүүмүн дейт Теңир. Менин алдымда ар бир адам тизе бөгөт. Ар бир тил Кудай экенимди ачык тааныйт. Демек, Кудайдын алдында ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп беребиз. Ошондуктан бири-бирибизди соттобойлу, андан көрө бир тууганыбыздын жыгылуусуна же азгырылуусуна түрткү болбоо жөнүндө ойлонолу. Кудай бизге бир туугандарыбызды соттогонго уруксат берген эмес экен. Эгерде мен бир тууганымдын алсыз ишенимин соттосом, же болбосо анын кемчилигин соттосом, анда мен Кудайдын ордун ээлеп алганга барабар экен. Римдиктерге 14-бөлүм 1-аят. Римдиктерге 14-бөлүм 1-аят. Чогуу окуйбуз. Ишеними алсыз адамды кабыл алгыла, анын көз караштары жөнүндө талашып тартышпагыла. Жыйында эки түрдөгү адамдар бар экен. Бирөөлөрдүн ишеними чоң, бирөөлөрдүкү кичине болушу мүмкүн экен. Ишеними алсыз адамдар кандайдыр бир сөздү түшүнбөшү мүмкүн экен. Ушуну дагы билбейсиңби деп биз айыптабашыбыз керек экен. Ошондуктан бир туугандарыбызды соттогондон өтө абайлашыбыз керек экен. Кудайдын алдына келгенде ар бир ишибиз үчүн жооп берерибизди биз унутпашыбыз керек экен. Эмне үчүн биз айыптабашыбыз керек? Эмнеге дегенде биз жеткилең эмес болгондуктан. Биз көп нерсени билбегендиктен айыптабашыбыз керек экен. Адамдар өзүбүздүн билимибиз жана тажрыйбабызга таянып соттой баштайт экенбиз. Бирок жыйынтыгында чоң көйгөйлөр жаралып кулап калат экенбиз. 1-Корунтуктарга 4-бөлүм 5-аят. 1-Корунтуктарга 4-бөлүм 5-аятты чогуу окуйбуз. Ошондуктан Теңир келгенче алдын ала эч соттобогула. Теңир келгенде караңгыга жашырылганды жарыкка чыгарат. Жүрөктөгү ниеттерди ачыкка чыгарат. Ошондо Кудай ар бир адамга ишине жараша мактоо айтат. Ошондуктан Теңир келгиче бул дүйнөдө жашап жатып, бир туугандарыбызды соттобошубуз керек экен. Биз адамды канчалык жакшы билебиз деп ойлосок дагы, бирок анын жүрөгүндө эмне жатканын толук түрдө биле албайт экенбиз. Ошондуктан биз көп учурда бирөөнү соттоп ката кетирет экенбиз. Кудай болсо адамдын жүрөгүнүн түпкүрүндө эмне жатканын билгендиктен бир гана Кудай туура сот жүргүзө алат экен. 1-Падышалар 8-бөлүм 39-аят. 1-Падышалар 8-бөлүм 39-аятты чогуу окуйбуз. Сен аспандан, өзүң жашаган жайдан угуп ырайым кыл. Алардын жүрөгүн карап көрүп, ар кимге өз жолуна жараша тиешесин бер. Анткени адам баласынын жүрөгүн бир гана сен билесиң. Адам баласынын жүрөгүн бир гана Кудай так билет экен. Адам баласынын жүрөгүн Кудай жеткилең түрдө билет экен.
Адам баласы жеткилең болбогондуктан туура эмес чечимдерди кабыл алат экенбиз. Кандайдыр бир күнөө ачыкка чыкмайынча же болбосо далил көрүнмөйүнчө алдын ала соттобогула дейт. Ошондуктан эгерде биз өзүбүздүн акылыбыз менен соттой турган болсок, анда чоң көйгөйлөр жаралышы мүмкүн экен. Мисалы, бирөө келип, бирөө жөнүндө кандайдыр бир сөздөрдү айткан болсо, айыптаганга шашпа дейт. Бир тарапты гана эмес, экинчи тарапты дагы угуп көр дейт. Ошондо ката кетирбейсиң дейт. Бирок тилекке каршы көп учурда ката кетирип алышыбыз мүмкүн экен. Ал үчүн жүрөгүбүз сыздап катуу кыйналат экенбиз. Адил адам үчүн эң чоң жаза бул дененин кыйналганда эмес, жүрөктүн азап тартканында экен. Куткарылган адамдар эгерде бирөөнү жөнү жок эле ашкерелеп соттоп туура эмес кылган болсо, жыйынтыгында абийири ашкерелеп Кудайдын алдында катуу кыйналат экенбиз. Куткарылган адам күнөө кетирип алышы мүмкүн. Туура эмес иштерди кылышы мүмкүн. Бирок адил адам күнөө кетирип канчалык оор абалга дуушар болсо дагы, алардын жүрөгү ар дайым кайсыл жерге бурулган. Адил адам 7 жолу жыгылса дагы, анын жүрөгү ар дайым Кудайдын сөзүнө бурулган экен. Жүрөгү ар дайым жыйынга бурулган экен. Ар дайым бир туугандарынын арасында болууга умтулган экен. Куткарылган адам күнөө кетирип алышы мүмкүн. Бирок ал күнөөсү үчүн кайгырып, кыйналып, жүрөктөрү сыздап, Кудайга жалынып, тобо кылышат экен. Забур 37 бөлүм 9 аяттан 11 аятка чейин. Забур 37 бөлүм 9 аяттан 11 аятка чейин чогуу окуйбуз. Алсырап, аябай кыйналып жатам. Жүрөгүм сыздагандан кыйкырып жатат. Теңир, менин каалоомдун баарын өзүңө белгилүү. Менин онтогонум да сенден жашыруун эмес. Жүрөгүм титиреп жатат. Күчүмдү жоготуп, көзүм да тунарып калды. Кудайдын алдында кандайдыр бир туура эмес иштерди кылып күнөө кетирген болсок, жүрөгүбүз сыздап, кыйналып, азап тартат экен. Мен жеке өзүм Кудайдын алдында туура эмес иштерди кылып, ушундайча кыйналган учурларым көп болгон. Куткарылган адамдардын жүрөгү күнөө үчүн ар дайым сыздап турат экен. Бул нерсе ал үчүн чоң жаза болуп саналат экен. Бирок кимдир бирөө тынымсыз бир туугандарын соттоп, жаман иштерди кайталап жасай берген болсо, ал үчүн кайгырып, жүрөгүндө кыйналып, абийири соттобосо, кылган күнөөсүн мойнуна алып ачык айтпаса, Кудайдын алдында тобо кылбаса, анда ал адамдын ичинде чындап эле Кудайдын руху жашайбы деген ой келет экен. Жүйүт 1 бөлүм 16 жана 19 аят. Жүйүт 16 19 аят. Жүйүт 16 аят чогуу окуйбуз. Алар күңкүлдөктөр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор,
Алар өздөрүнүн кумарларына жетеленип жашашат, ооз көптүрүп сүйлөшөт, өздөрүнүн пайдасы үчүн кошаматчылык кылышат. 19-аят. Алар ортого жик салуучу, руху жок табигый адамдар. Ыйсанын руху ичинде жок адамдардын өзгөчөлүгү кандай? Алар күңкүлдөктөр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор дейт. Алар өздөрүнүн кумарларына жетеленип жашашат дейт. Ооз көптүрүп сүйлөшөт дейт. Өздөрүнүн пайдасы үчүн кошаматчылык кылышат дейт. Алар ортого жик салуучу дейт. Башкача айтканда, рух биримдигин сактабаган, руху жок табигый адамдар дейт. Тынымсыз айыптаган, эч нерсеге ыраазы болбогон, ар дайым ооз көптүрүп сүйлөгөн адамдын эң биринчи себеби анын ичинде Ыйсанын руху жок болушу мүмкүн экен. Эң таң калыштуусу, мындай адамдар өзүнчө топ болуп бөлүнүп жашашат. Өздөрүнө окшош күңкүлдөгөн, эч нерсеге ыраазы болбогондор менен бир топ болуп жашашат экен. Бир топ болуп алышып, ооз көптүрүп сүйлөшөт жана жыйындагы туугандарды тынымсыз соттошот. Аларга эч нерсе жакпайт экен. Андай адамдар сүйүүнү талап кыла беришет экен. Бирок эч качан сүйүү бере алышпайт экен. Алар өздөрүн өтө сүйгөндүктөн бул жыйында сүйүү жок деп айыпташат экен. Өздөрүн өтө сүйгөндүктөн чыныгы сүйүүнү сезе алышпайт экен. Акыры өздөрүнүн пайдасы үчүн аларга кошаматчылык кылган жыйындарга кетет экен. Куткарылган адам жеткилең жашоо менен жашай албай жыгылып калышы мүмкүн. Бирок ал кайра турат. Ал кайгырат, жазаланат, күнөөсүн мойнуна алат. Теңир аны тарбиялайт, бирок кайра тургузат экен. Кайра туруп, жыйынды көздөй чуркайт экен. Кудайдын сөзүнө суусайт экен. Бир туугандарын сүйгөнгө бүт күч аракетин жумшайт экен. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат дейт. Ал эми Ыйсанын руху жок табигый адамдар жыгылып өлүмгө дуушар болушат экен. Албетте куткарылган адам көп ката кетирет экен. Өзүнүн өлчөмү менен бир туугандарын соттоп алышы мүмкүн экен. Матай 7-бөлүм 2-аят. Матай 7-бөлүм 2-аятты чогуу окуйбуз. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Адамдын өзүнүн ою же көз карашы өтө күчтүү болгондуктан, ал өзүн кармай албай, бир туугандарын соттой баштайт экен. Куткарылганга чейин ар дайым биринчи орунда өзүм турчумун. Бирок куткарылгандан кийин эми биринчи орунда Кудай турат экен. Экинчи орунда бир туугандарым турат экен. Анан эң акыркы орунда өзүм турат экенмин. Бирок көп учурда өзүмдү негизге алып, кармана албай, өзүмдүн оюмду алдыга коюп сот жүргүзөт экенмин.
Анан дагы куткарылган адамдар туугандарын соттогондо кандай ыкманы колдонушат экен? Өзүнүн туура эмес иштери жөнүндө мындай деп сот жүргүзөт экен. Эми куткарылган адам ушундай иштерди кылып алышы мүмкүн да деген сот жүргүзөт экен да. Бирок бир тууганына карата сот жүргүзгөндө куткарылган адам ушундай кылмак беле дейт экен да. Куткарылган адам соттомок беле дейт экен. Кантип ушундай иштерди кылып жатасың деген ыкманы колдонот экен. Ошондуктан эң маанилүүсү мен өзүмө кандай ыкманы колдонуп жатам. Ошол жөнүндө терең ой жүгүртүп көрүшүбүз керек экен. Куткарылган адам башка бир туугандарын карап жатканда көз айнектин негизинде карап көрсөк. Мисалы, менин көзүм жакшы көрбөгөндүктөн көз айнек колдоном. Эгерде көз айнегимди чечип койсом, жеткилең түрдө көрө албай калам. Ошондуктан бир туугандарымдын кемчилигин соттобошум үчүн мен көз айнегимди чечип салайын. Мындай. Эгерде көз айнегимди чечип салсам, бир туугандарымдын кемчиликтери көрүнбөй калат экен. Чындап аз эле аябай мутно көрүп атам да. Кемчиликтери көрүнбөй калса, соттогонго дагы шарт түзүлбөйт экен. Бирок өзүмдү караганда көз айнегимди ар дайым кийип алып карашым керек экен. Өзүмдү караганда өзүмдүн баардык туура эмес нерсемди көрүш үчүн көз айнегимди бир туугандар үчүн эмес, өзүм үчүн колдонушум керек экен. Соттогон адамдар бирөөнүн кемчилигин караганда ар дайым микроскоп менен карайт экен. Микроскоп бул ар кандай майда чүйдө нерселерди деталдуу түрдө чоң кылып көрсөтөт. Туурабы? Айыптаганды сүйгөн адамдар ар дайым бул микроскопту жанында алып жүрүшөт экен. Бирок өзүнө келгенде ал микроскопту кайда койгонун таппай калат экен. Чынында бир туугандардын арасында майда чүйдө уруш, талаш, келишпестиктер болуп турат. Бирок ал майда чүйдө нерсени микроскоп колдонуп деталдуу түрдө чоң кылып караштын деле кажети жок экен. Эгерде биз кандайдыр бир келишпестиктерди, уруш, талаштарды Кудайдын сүйүүсү менен карай турган болсок, анда ал нерселердин баары майда чүйдө нерсе болуп калат экен. Ошондуктан микроскопту же болбосо көз айнекти мен өзүмдүн кемчиликтерим гана үчүн колдонсом, анда ката кетирүүдөн сак болот экенмин. Ошол эле микроскопту же көз айнекти Кудайдын сөзүнө дагы колдонсом, анда 100% күнөө кылуудан алыс болот экенмин. 1 Петир 2 бөлүм 1-2 аят. 1 Петир 2 бөлүм 1-2 аят. Чоң окуйбуз. Ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап, жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле. Кээ бир адамдар ыйык жазууну тырышчаактык менен окугандай көрүнөт. Кудайдын сөзүн кунт коюп угуп жаткандай көрүнөт.
кээ бир аяттарды жатка билгендей көрүнөт. Бирок жашоосун карап көрсөң, ал адамды түшүнүү өтө кыйынга турат. Сүйлөгөн сөздөрүндө өзгөрүү жок болсо, жүрүм туруму ыйык жазууга дал келбесе, Кудайга жакпаган адаттарын таштабаса, анда ал адамда ыйык жазууга болгон сүйүүсү жок экендигинин белгиси болуп калат экен. Ыйык жазууга сүйүү пайда болуш үчүн эң биринчиден биринчи аятта айтылган нерселерди ташташыбыз керек экен дагы, анан ыйык жазууну окушубуз керек экен. Биринчи аятта айтылгандай, ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап, жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Эмне үчүн рухий таза сүттү сүйгүлө деп жатат? Эмнеге дегенде сүйүүдө күч бар болгондуктан. Сүйүүдө кыймыл аракет болгондуктан. Эгерде жаш жигит сүйлөшкөн кызын сүйгөн болсо, анын сураныштарын түн ичинде болсо дагы аткарып берет. Ушул сыяктуу эле эгерде биз ыйык жазууну сүйүп окусак, анда жашообуз сөзсүз түрдө өзгөрөт экен. Ошондо гана биздин жашообузда ыйса жана жыйын биринчи орунда болот экен. Ошондуктан бир туугандарыбызды соттогондон абайлашыбыз керек экен. Өзгөчө жыйынды соттогондон абайлашыбыз керек экен. Бир тууганыбызды сен мондайсың деп соттогонго караганда, баардык жыйынды соттогон канчалык коркунучтуу экен. Эмнеге дегенде, ыйса өзүнүн жыйынын сүйөт. Жыйын үчүн Теңирибиз ыйса өзүн курмандыкка чалып, канын төгүп сатып алган. Эфестиктерге 5 бөлүм 25 аят. Эфестиктерге 5 бөлүм 25 аятты чогуу окуйбуз. Күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Жыйын канчалык кемчиликтүү болсо дагы, биз соттогондон өтө сак болушубуз керек экен. Жыйындын башчысы ыйса өзү болгондуктан, биз өтө абайлашыбыз керек экен. Жыйынды каалагандай соттоп, каалагандай мамиле кылып, жеңил ойлуу мамиле кылган болсок, анын жазасы өтө чоң экенин биз так билишибиз керек экен. Албетте, ар бир тууганыбыз жеткилең эмес. Ар бирөөбүз жеткилеңдикке умтулуп жашаган адамдарбыз. Баардык нерсе ыйсанын көз алдында экенин так билип, соттогондон абайлашыбыз керек экен. Римдиктерге 14 бөлүм 4 аятты дагы окуйбуз. Римдиктерге 14 бөлүм 4 аят. Бирөөнүн кулун соттогудай сен кимсиң? Ал туруп турабы же жыгылабы кожоюнунун көзөмөлү астында? Ал кайрадан тургузулат, анткени аны тургузууга Кудайдын кудурети жетет. Биз бир туугандарыбызды басынтпашыбыз керек экен. Жана айыптабашыбыз керек экен. Эмне үчүн? Анткени бирөө күчтүү болобу же алсыз болобу, ыйса баардыгын кабыл алган экен. Эгерде
биз Ыйса кабыл алган адамдарды барк албай жатсак, анда бул чоң күнөө болуп саналат экен. Ыйса аларды кабыл алып тим болбостон, аларды тургузууга дагы кудурети жетет экен. Андай болсо мен киммин? Бирөөнүн кулун соттогудай. Бирок мен дагы ошол эле кожоюндун кулумун. Ошондуктан бири-бирибиздин кемчиликтерибизди сүйүүнүн негизинде жаап, бири-бирибизди айыптагандан абайлашыбыз керек экен. Эгерде кайсы бир тууган четтен чыгып өтө эле туура эмес иштерди кылып жаткан болсо, анда рухтун жетеги менен, момундук менен туура жолго салганга аракет кылышыбыз керек экен. Галатиялыктарга 6-бөлүм 1-аят. Галатиялыктарга 6-бөлүм 1-аят. Чогуу окуйбуз. Бир туугандар, кандайдыр бир күнөө жасап, айыбы ачылган адамды силер рухтун жетеги менен жашагандар, момундук менен оң жолго салгыла. Бирок өзүңөр да азгырылып кетпеш үчүн сак болгула. Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү бергениңиз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, өзүңүздүн тирүү сөзүңүздүн алдында ой жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн. Кудайым Ата, биз чындап алсыз, акылы аз, кемчилиги көп адамдарбыз. Бирок бизди алсыздарыбызга, кемчиликтерибизге карабастан бир жыйын кылып чогултуп койгонсуз. Бардыгыбыздын кемчиликтерибизге карабастан Кудайым Ата бизди түбөлүк бир тууган кылып койгонсуз. Жыйындын ичинде бүгүнкү күндүн калган убакыт сааттарын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь.